Салганда дагы самандан салган дейт. Таладагы жит. 4400 сом бир түнгө. Свет жок. Интернет жок. Ушундай дубал үйдө жашап калууга кандай мындай өкүнбөй атасызбы? Кыргызстанда башка бир да жерде мындай шып жок. Урматтуу боордоштор, Орусияда Айдент аттуу клиника бар. Ал клиникада накта өзүбүздүн дарыгер жигит кыздар эмгектенишет. Ошондуктан Айдент клиникасына эч кооптонбой кайрыла берсеңиздер болот. Бардык 12 мүчөңүздүн саламаттыгын камсыздоо үчүн бул клиника жалаң жаңы жабдууларды жана адистердин эң мыктыларын топтогон. Клиника апта бою таңкы 9-дан кечки 9-га чейин эс албай иштейт. Дареги Москва шаары, Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Баса, менин атыман барган бейтаптарга 20% арзандатуусу да бар. Айдент сиздин саламаттыгыңыздын сакчысы. Саламатсыздарбы? Мен бүгүн мына Нарындамын, Нарындын Жумгал районунда. Ушул Жумгалдын Кызарт деген айылында жүрөмүн. Анан ушул Кызарт айылы азыр Кыргызстанда көпчүлүк билбеген менен, бирок көпчүлүк билет экен, айрыкча чет өлкө ушул Жумгалдын ушул Кызарт айылын аябай жакшы таанып калыптыр. Достор, Орусияда чоң келтейген 150 миллиондук кардары бар интернет базар ачылды. Мына ушул базардан баарын тапсаңыздар болот. Алсаңыздар дагы болот, сатсаңыздар дагы болот. Андан мебель аласыздарбы, машина аласыздарбы, же кайсы бир кызматтан пайдаланасыздарбы, же өзүңүздөр сунуштайсыздарбы, ал сиздердин ыктыярыңызда. Бул базардан пайдалануу үчүн кадимки чөнтөк телефонуңуздагы App Store же болбосо Google Play аркылуу Избук деп чоң тамгалар менен англис тилинде жазасыз, катталасыз, болду. Кааласаңыз сатасыз, кааласаңыз аласыз. Бар болуңуздар. Тааныганда дагы мындай жакшы жагынан таанып атышыптыр. Бул айыл өзү мындай байкашыма караганда аябай кедейлүү айыл окшойт. Мындай жолдору өтө начар, көчөлөрүнө свет коюлган эмес. Бир дагы көчөсүндө мындай асфальт бир кичине бир көчөсүндө бар окшойт. Анан калган башка көчөлөрүндө керек болсо шагал дагы төгүлгөн эмес. Өңгүл экен. Тар көчөлөр, тротуар деген нерсе жок. Анан ушундай жерде ушул Кызарт деген айыл аябай ушу туристтер арасында популярдуу болуп атыптыр. Анткени айылга кирип келатсаңыз, гестхаус деп жаза беришиптир. Конок үй деп. Көрсө туристтер ушул жерге келип, анан ушул жердеги жанагы конок үйлөргө келип, эс алып кетишет экен. Бул айыл өзү бул жагында Соңкөл жайлоосу бар. Ошо Соңкөл жайлоосу мына тети көрүнүп турган кырдын аркы жагында экен. Анан ошол кырдын, ошол тоонун этегинде ушул Кызарт айылы жайгашыптыр. Эми Кызарттын бул этегинде жанагы Ош Бишкек альтернативалуу жолу, ошол трасса өтүптүр. Ошол трассанын боюнда экен, ошол трассадан бир канча 10 километрдейби же азыраак эле бериде экен. Анан мына ушул жерде азыр биз Узак деген жигиттин үйүнө келдик азыр. Эң популярдуу конок үйлөрдүн бири ушул Узактын конок үйү экен. Узак былтыр ушул үйдү салыптыр. Салганда дагы самандан салган дейт, тышы да ылай дейт, ичи да ылай дейт, ошону көрөлү. Анан эмне үчүн ушул ылайдан салынган аябай жөнөкөй үйлөр туристтер арасында эмне үчүн мынчалык популярдуу? Жүрүңүздөр. Ушуну мен сиздерге айтып көргөзүп берейин. Деги эле туризм жөнүндө сөз кылабыз. Кантип туристтерди багып, баягы кыргызда айтып коет го, эшекти жанагы лөлүнүн эшегин сугарып пулун ал деп. Бул айыл ушул лөлүнүн эшегин сугарып пулун алып аткан и ошол кантип адамдарды тейлеп акча табуунун, туристтердин көңүлүн алуунун жолун абдан жакшы өздөштүргөн айыл экен. И ушуну көрүңүздөр, ушудан кимдир бирөөгө кызык боло турган болсо, балким өзүңүздөр үлгү аласыздар, балким ушуну мисал катары, үлгү катары көрүп, балким башка аймактарда дагы ушундай бир кирешелүү бир тармакты ачсаңыздар болсо керек. Балким өзүңүздөр айылыңыздагы бир нече кишини иш менен камсыз кылса дагы болот окшойт. Мынау шыпты көңүздөр таанысаңыздар керек. Интернетте аябай белгилүү шып бул, ушинтип жасашыптыр. Кыргызстанда башка бир да жерде мындай шып жок. Анан киргенден кийин мына дубалды караңыздар. Дубал кадимкидей эле, кадимки дубал. Бул кирпич эмес экен. Бул баягы гүбөлак деп коесуздар го, гүбөлак дагы эмес экен. Бул саман экен. Самандан дубалдын өзөгүн жасап, анан тышын ушинтип шуап чыгышыптыр. Бирок мында дагы баягы мастерок деп коет го,
андаба деп коет. Ошо андаба колдонбой, ушу кол менен шыбап чыгышыптыр. Ушул үйдү бүт. Жерде бирөө жарым бар бекен. Кандай, жакшыбы? Кожоэке, сиз окшойсуз. Саламатсызбы? Атыңыз мен билген Азима, э? Азима. Мен атым Идрис. Биз ушул азыр Кыргызстандагы ушул туризмди кантип өнүгүп атканын, кайсы жактар көбүрөөк өнүккөнүн, башка жактарда да кылса болобу, болбойбу? Ошону мындай бир жакшы, ийгиликтүү мисалдардын негизинде көргөзүп берели деп кыдырып жүрөбүз. Кечээ Улан Үсөйүндүн отелине барганбыз, Нарынга. Бүгүн сиздерге келип отурабыз. Кош келдиңиз да бир жолу. Рахмат. Үйүбүз деген жалаң эко материалдардан салынган. Биякта көрсөтүлгөндөй саман, ичи конструкциясынын баары жыгачтан. Биз фундаменти да цемент эчтеке кылган жокпуз, анткени свай жалаң ошо эмеден жыгачтан. Ал идея болсо эмеден келген. Бул жакта Узактын чоң атасынын эски үйүндө. Узак сиздин жолдошуңуз, э? Менин жолдошум. Бул ошол анын жери. Анан ошонун эски времянкасын бусканда, кымнакай эле времянкадан 10 КАМАЗ эме чыкты, фундамент, цемент. Жараксыз, аны каяка ыргытабыз, эмне кылабыз деп аябай эме болдук. Анан ошондо аябай ойлондук да, биз өзүбүздөн кийин ушунча таштанды калтырат экенбиз, мусор депчи. Ошон үчүн эко кылыш ошол жактан келди. Анткени топурактан жаралганбыз, кайра топурак болобуз деген бар, ошол сыяктуу. Ошон үчүн топурактан кылалы, жалаң кийин мисалы жараксыз болуп колдонбой калганда дагы ошо башка нерсе колдонулуп, же болбосо ресайклинг ошондой болсун деп. Ошон үчүн фундаменти да жок, цемент эчтеке колдонгон эмеспиз. Жалаң гана ошо эко материалдар. Анан саман сырты болсо ошо шыбак, кемпир шыбак деп коет экен, ошо кол менен жалаң шыбалган. Мастерок колдонбой. Мастерок колдонбой. Сонун экен. Идеяңыздар мага абдан жакты. Анан айрыкча мынау окшогон ири-бири таяктарды биз көбүнчө отун кылабыз да. Ооба. Анан ушуну да пайдаланганыңыздар аябай мындай чыгармачылык көз караш. Ооба, өзүбүздүн коробуздан эле. Анткени биякта жумгалда тал өсөт көбүнчө. Ошо талдардан булар мисалы. Анткени калган мисалы бул устундар бүт сатылып алынып келген. Ошон үчүн булар болсо ошо коробуздан колдонулган талдар. Эл кандай кабыл алды муну? Мисалы туристтер го жакшы кабыл алат, мен түшүнөм. Анан жергиликтүү эл кандай кабыл алды? Көбүнчөсү ошо негизи бир видео бөлүшүп, мисалы жумгалыктарда өздөрү дагы аябай сыймыктанып, көп бөлүшүп калды. Мисалы таксиге отурсаң деле азыр каяктансың, кызарттан, анан жана отель кимдики деп ошентип таанышып сүйлөшүп кетип атабыз да, анан ошондо баардык эле эмеде отчат. Ушундай кылса болот экен да деген идея. Мисалы кээ бирлер тамашалап, мисалы комментарий окуп калсам деле, мен жаңы еврону бүтсөм, эми силер башка бир нерсе баштаган турбайсыңарбы депчи. Көп эле мисалы улгайып калган адамдар биз ушундайга эле жашаганбыз деп. Мисалы менин апам айтат, атасы чабан болчу, аятам. Полустан бери баткак болчу депчи. Ошону мисалы шыпырып тазалап койсоң, мындай үй дагы башкача жыттанып турчу деп. Анан азыр көбүнчө ошо экология маселеси бар, бүт дүйнө жүзүндө эле. Ошон үчүн дагы биз дагы дем алганга, анан жана өзүбүздөн кийин мисалы таштанды да калбасын деп ошол жактан да идея. Сонун экен. Анан жеке азыр кандай десем, мынау бул негизинен туристтер үчүн курулду да эми. Ооба. Бирок өзүңүздөр дагы ушул үйдө жашайсыздар. То есть туристтер менен бирге жашайт экенсиздер да? Сиз өзүңүздүн бөлмөңүз каякта ошондо? Мынакей могу бөлмө жакта. Анан нар жагы апабыздын, кайненемдин бөлмөсү. Ошо балдарыбыз менен бул бөлмөнү колдонобуз. Анан бирок быйылча ошентип колдонуп атабыз. Анан кийин эмдиги жылы балким өзүнчө кылабыз го деп ойлонуп атабыз. Анткени бир аз балдарыбыз мындай туристтерге көбүрөөк эме болуп кетет экен. Кандай десем эми аралашып, мисалы тамак жеп атса жанына бара калыпчы. Ошон үчүн өзүнчө эле кылабыз го деп ойлонуп атабыз азырынча. Бирок дагы жакшы нерсеси бар, балабыз кичинеден англисче үйрөтчүбүз. Ошонусу мисалы практика жүзүндө билгенин көрсөтүп атты, бизге сүйлөшүп. То есть сиз өзүңүз дагы англисче сүйлөйсүз? Ооба. Каяктан үйрөнүп жүрөсүз? Англисчени университеттен, анан иштеген жеримден. Биз Түркияда жолдошум экөөбүз иштеп калганбыз. Ошол учурда практика жүзүндө ошол жактан көбүрөөк болду да. Университеттенчи? Университеттин долясы канчалык эми сиздин ошол англисче билимиңиздин? Жакшы эле, мектептики да жакшы эле деп ойлойм. Анткени биздин мугалимибиз өзү Америкага барып келген. Мисалы конкурс боюнча өтүп, Индияларга барып келип, анан ошонун сүрөттөрүн көрсөткөн до сих пор эсимде да менчи. Мисалы Америкага барып, Бостонго мен бардым деп, анан өзү дагы эркин сүйлөчү. Анан эми мектептен сүйлөп чыктым деп айта албайм, бирок кызыгуу аябай көп болгон да, мектептен элечи англис. То есть жок дегенде сизге эжекеңиз кызыгууну бере алган, Андан кийин университеттен күчтүү мугалимдер болчу.
аяктан дагы мисалы англисчени мен мугалимим үчүн окучумун да. Анткени мугалимибиз чындыгында аябай жакшы болчу. Андан кийин практика болсо ошо көбүнчө эмеден болду, отелден болду, Турциядан. Бизде азыр бир аз ушу отель темасынан бир аз мындайраак бурулганга туура келип атат. Бизде баягы ушул тил үйрөтүү методикасы абдан начар деп ойлойм. Ошол начар болгон үчүн балдардын билим деңгээли методикадан көз каранды болбой, стандарттан көз каранды болбой, мугалимден көз каранды болуп калып атат да. Мисалы, бизде жакшы стандарт жок болгон үчүн айрым мугалим өзү бир аз чыгармачылык кылып аракет кылса, ошого жолугуп калуу бактысы, мисалы сизге окшогондорго мындай туш келип калса, анда жакшы билет экенсиз. Анан бирок ал андай бакытка бардык эле туш келбейт экен да. Анан ошол жагы аябай өкүнүчтүү. Эми ошон үчүн жанагы ушул биздин тил маселебизге, ошол окутуунун методикасына бир көңүл бөлүш керек го дейм. Толугу менен өзгөртүш керек балким. Мен сизге аз суктанып атам. Чоң рахмат. Анан эжеке муну баштагандан кийин анан эми клиенттерди үйдү салдыңыздар. Бирок салуу идеясы каяктан келди? Эмне үчүн ушул мисалы сиздей билимдүү кишилер, мисалы Турцияда жүргөн, анан ошол чет өлкөлүктөр менен иштешкен, алар менен байланышы бар, билимдүү адамдар үчүн айылга келип, мынтип ылайдан үй жасап, ушул жерде турист күтүп отурушка караганда өзүңүздөр жер кыдырып, жыргап жүргөн оңойрок беле дейм да. Мен жолдошум өзү гид болуп иштейт Кыргызстанда көп жылдан бери. Анан мен дагы анда-санда тил билген үчүн ага жардамчы катары чыгып калам. Гид болуп мен дагы мурун ошентип иштешибиз. Анан отельчиликте бир аз эме бар, опыт бар. Анткени Турцияда дагы жайкысын иштеп калчумун, Турцияда окуган үчүн. Анан потенциалды болсо жолдошум көрдү. Анткени альтернативный жол бүтүп атат бияктан. Ош менен балыкчыны бириктирген, байланыштырган. Анан Соңкөл бизден 20 километр алыстыкта. Анткени Соңкөлгө эң жакын айыл ушу Кызарты айылы. Бул жакта болсо жанагындай ат турлары. Анан жолдошум өзү да көп алып келчи бияка туристтерди. Алып келгенде конок үйлөрү бир душу менен эле же бир туалети менен. Чоң группалар батпайт. То есть бүтүндөй бир үйгө бир душ. То есть ар бир бөлмөгө эмес. Ооба. Анан мисалы бир бөлмөгө 5 кишиден жатат мисалычы. Анан келген туристтер аны каалашпайт. Анткени ар бири өзүнчө. Эң аз дегенде 2 кишиден жаткызса келет да. Анан ошон үчүн бир 24 киши баткадай, ар биринин душ туалети бар болгондой, бир үй керек деп ошо ойлонуп жүргөн. Жайкысын биз ошо ковидтен кийин бияка келе баштадык бул жерге. Анан кичинекей бир жыгачтан үйлөрүбүз бар болчу, ошолорду деле картага киргизип койсок, келишчи да. То есть интернетке. Google Map'ка, анан Booking.com, мисалы, Airbnb ошолорго киргизип койгондо. Көбүнчө ошо картадан карашат. Бирок эжеке ушул жерден айта кетсеңиз, өзү негизи Google'га ошентип Google'га, ошо Booking'ке катталып, ошондой мен деле коноктосом, менде деле орун бар деп киргизиш өзү оңой элеби? Мен ушул интернеттин жолун билбейм. Оңой эле. То есть азыр регистрация болуу эле, кадимкидей. Мисалы, сиз социальный сетьке регистрация болуп атпайсызбы, Instagramгачы, өзүңүз жөнүндө жазып, аны интернет менен колдоносуз. Ошол сыяктуу эле. Анан, мисалы, болгон броньдорду карап турушуңуз керек. Коноктор жазган нерселерге жооп беришиңиз керек. Алар деген комментарий ташташат. То есть англисче. Англисче бирок автоматически которулат баары. Сиз мисалы англисче жооп берсеңиз жакшыраак. Бирок мисалы азыр бүт эле өнүккөн Google Translate менен деле англисче билбесеңиз деле которуп жазсаңыз болот да. Ооба. Демек ал эгер калоо болсо кылса болот. Ооба. Ошо анан идея ошол жактан чыккан жолдошумдук. Анан чыгынып ошо былтыр баштадык күзүндө. Быйыл жайында ошо июлда ачылдык. Июлдан баштап конокторду кабыл ала баштадык. Анан көбүнчө тур фирмалар деген бир жыл мурун пландайт да. Мисалы кышкысын уже жайкыга план башталат. Мисалы каяка барып жайгашат, каяка жатат, тур программа кандай болот деп. Анан ошон үчүн биздики июлда башталып калган үчүн бирок жакшы эле болду сезон. Анткени картадан карап, Booking.com'дан мисалы карашат. Ошентип эле келип атышты өздөрү, и плюс тур фирмалар көрөлү. Байкап көрөлү деп келип атышты да ошо. Сиздерде азыр канча номер бар? Бизде азыр 12 номер. Ошондо 24 орун бар. Орун бар, ооба. Кээ бир комнаталарды, мисалы 5 комнатаны 3 кишилик кылса болот. Анткени чоң-чоң комнаталар керебет коюп 3 кишиден кылса болот. А так мындай 2ден жайгаштырганда ошо 24 киши.
Анан айтайын деген мынау ылай шубак кылыш идеясы каяктан келди дейм да, себеби биз ылай шубактан кетип калганбыз. Биз муну чаңганбыз убагында. Анан баягы орустар келип баягы дубалыбызды агартты деп жүрбөйбүзбү эми. Анан баягы Алкул Осмоновдун болсо керек эле. Маляр келди, бир чоңуйду, майлады, кабак түйгөн эмеликти, капалыкты айдады деп. Ошондон биз актап, анан азыр эми актагандан нары өтүп Евростилби, Евроремонт деп чыкпадыкпы? Бирок сиздер уялбай азыр кайра эскиге кайттыңыздар да. И ушудан чындап эле эмне үчүн уялбай атасыздар дейм да, себеби айылда чындап уялабыз биз. Сыймыктанабыз бул менен. Чындыгында анткени биздин жергиликтүү калк үчүн деле бул мындай кандай десем, бир суктануу менен эле карап кетип атышат, анткени айылдагылар деле көргөнү келишет. Анткени көбүнчөсү ошо интернеттен көрүп келип атышат. Анан мисалы дубалдар ушу ойдон калганы, мен негизи өзүм деле агарткым келген, бирок жолдошум ошо жок, бир изюминкасы болсун деп ушуну калтырабыз деген. Анан чындыгында мисалы биздин эле апаларыбыз менен сүйлөшүп көрсөк, илгери мисалы үйлөрүбүз ушундай болчу деп айтат. Анан биз деген бара ошо концепт полностью эко болсу деген идеябыз бар. Анткени суу мисалы күн энергиясы менен ысып, таштанды суулар кайра иштетилип, мисалы ресайклинг болуп, кайра мисалы коро суу карганы деп ошол идеябыз бар. Биз жаңы баштаган үчүн азыр ушулар эле да пока что эко болгонучу. Эл го макул, жергиликтүү эл кайрадан таң калып атат. Коноктор кандай кабыл алып атат? Коноктор силер деген ошо өзүңөрдүн этно стиль менен бир скандинавский стилди аралаштыргансыңар го деп аябай таң калышат да. Анан киргенде эле ошо дем алганга жакшы экен, жакшы уктадык, жакшы эс алдык, жакты деп аябай эметишет. Анан кирип келгенде эле негизи алар уялышпайт да, стенаны кучактап. Анан мисалы кыргыздар көбүнчө мынтип өзүбүздү карманабыз го. Алар болсо келип эле сразу эле комплименттен башташат. Анан стенаны кучактап, мисалы мен ушундан энергия алып атам, мага жакты деп аябай эметишет да, өзүндөй эркин сезишет да. Анан аларда деле бар экен мындай нерселерде жашагандар, мисалы өзүнө ошо именно эко жашоону каалагандарчы, ошентип салып ушундай үйдө жашагандар, бирок таң калышат. Кирип келгенде жактырышат көбүнчө. То есть муну бул капкара ушу жерде мен жатамбы дегендей. Жок, андай нерсе жок. Суктануу менен. Жакшы экен. Тепкичтер дагы жыгачтан экен, Жыгачтан, ооба. Бул тепкичти да бир немец инженер көрүп аябай эмедеди. Өзү инженер экен. Анан тепкичтер негизи аябай кыйын салынат деп, анан бул тепкичтерибиз 3-чү жолкусунан кийинки результат. Анткени салып атканда мисалы түз чүрөлү десек, башы тийип калды же болбосо туура эмес болуп калды, анан ошо 3-чү жолкусу да бул. Берки инженер кандай баа берди анан? Жакшы эле баа берди, анткени тепкич аябай кыйын болот деди салган. Ошо. Анан көбүнчө мисалы келген ошо өзгөчө Британиядан же Германиядан келгендер эме деп атышат да. Канча убакытта салдыңар дейт да. Анан жалпысынан айтканда октябрдан баштаганда ошо 10 ай десек болот да. Анан 10 айда биз сезон өтүп кетет, долгострой болуп калды деп аябай переживать этти. Десек алар болсо мынтет, бизде мындай үйлөр 2 жылдап салынат депчи. Күтөбүз. То есть кургаш керек, аны мунусу деп. Ошон үчүн биякта бөлмөбүзгө көрсөтөйүн. Азыр муну эмени айтам, муну чуңкур, бул жерден баягы водопровод. Суу системасы. Анан мисалы стенанын ичинде эле көрсөңөр болот, самандан жылган. Анан ылайдын мисалы калыңдыгы. Бул комнаталарга кеткен суулар. Бул болсо биздин ошо конок бөлмөбүз. Ушинтип койсо болот экен да. Бул деле ошо камыштан экен. Камыш бүт чүйдөн келген. Объездной. Анан аяктан ташып келип, кыркып ошо узак ошо досторум менен өзү ошол жактан кыркып келди. Бир чоң. Өзүңүздөр эле ороп келипсиздер да. Ооба, орок менен эле кадимкидей. Анткени беркиндей триммер алсак болбой койду. Орок менен орош керек экен. Анан камышты ошо кышында кылат экен. Анан ар бирин ошо тазалап чыктык биз. Кошуналарыбыз чакырып жардам берип, көбүнчө ошо аял кишилер жардам беришти. Ошо эме жалбырактардан тазалап, ошонусун эмеси калганда ушул кесип баарын ошентип ар бирин коюп чыгышты. Бөлмөлөрүбүз болсо ушундай, бул мисалы твин деп коет.
эки мисалы дос келет, эки отдельный кровать. Мисалы бронь кылганда заранее айтышат. Мисалы жалгыз жатам десе сингл, 3 киши десе трипл дешип, анан же болбосо дабл бул эмелерге. Үй бүлөлүк параларга. Үй бүлөлүк боло турган болсо, жөн ушуну эле бириктирип коесуздарбы же? Ооба, анан эмелери журкандары алмашат да, журкандары чоңураак журкандары, 2 кишилик журкандар. Анан ар бир бөлмөнүн ичинде душ туалети бар. Көбүнчө келгенде да ысык суңар барбы деп сурашат. Анан ошо ысык суусу менен ар бир бөлмө. То есть мунаны жанагы Кытайдан чыгарылган арзан эле тазиктер экен. Кээ бир жерде. Бул болсо кадимкидей эле жыгачтар, ошо жолдошум кайнагам экөө өздөрү жасашкан. Мына карасаң кыркынды жыгач да эми эчтерге отун кыла турган эми. Ошондой атайын ошо кыргыл ийрүү буйруу болсун деп. Анан только суу колдонула турган жерге эле кафель кылдык. А биягы болсо бул комнатаны ошо шыбап көргөнбүз, калган жерлери болсо ошо эме бойдон эле калган. Ылай бойдон. Ылай бойдон, анан акталган бойдон. Бир жагы нымдуулук демете турган. Жалгыз пластигибиз ошо эмен эле. Ушул душтун шыбы. Анткени бияка камышты кылсак анда сиңирип болмок да бүт эменин баарын. Кече мен Уландын эмесине барып көрдүм. Бул жакка мына сиздин артыңыздагы кийим илгичке. Мунун ордуна жандагы мындай илгерки эски эшикти коюп коюптур. Анан алда жакшы көрүнөт экен мындай карасаң бир. Анан мунун эң азыр мына бизди ким көрүп аткан болсо, балким мындай сезбеши мүмкүн, бирок мен өзүмдөгү сезимди айтып берейин. Бул мындай саман, мындай жаратылыш, мындай кадимки жапайы жаратылыш. Жапайы дебейин го, эми кадимки талаадагы жыт да. Мындай. Ушул жыт келип турат. Евро жыттанбай атат, краска жыттанбай атат, баягы башты ооруткан жыт жок. Анан эмнегедир мындай шамал бардай, эркиндеме алгандай. Ошо биз дагы ошону эметкенбиз, издегенбиз дебейинби, үй ошо дем алып турсун депчи. Келген киши дагы ошо эс алсын деп. Анткени уктаганда дагы. Да, сиздер таапсыздар аны. Мына азыр муну көргөн киши жанагы эме деп ойлошу мүмкүн. Жанагы ооба, күрөң пластик деп ойлошу мүмкүн. Бул да пластик эмес экен. Бул да жыгач экен, бирок жыгачка мына пластиктин эмесин, айнегин да кадапсыздар да, э? Бул ошо каленый атайын стекло. Жайкысын күн ачуу тийгенде ысыктыкты ичериге өткөрбөйт да. Каленый стекло. Кышкысын болсо ошо жылуулукту сактайт. Атайын ошо айнектерди тандаганбыз. Сыртынан да ичи көрүнбөйт күндүздө. Бирок айнек жылуулукту ичкериге сырткарыга чыгарбаса, өткөрбөсө. Бирок мен мына жерден эме көрбөй атам го, жанагы батарея. Отопительный. Ооба. Ал эмесин кое элекпиз. Анткени биринчи кышыбыз болот биздин. Башында кара кече жаныбызда болгон үчүн көмүр менен кылабыз деп ойлонгонбуз. Анан кышкысын мисалы туризм биякта өтө жакшы өнүгө элек, жайкысында эмес да. Анан көбүнчө биз жайында ошо кондиционер колдонбойлу, электроэнергияны көп сарптабайлы деп ошо кондиционери жок. Мисалы жайкысын бияка келсеңиздер өтө ысык, сыртта ысык болот анда бул ичи салкын болот өтө. Анан мисалы туристтер келгенде да ошого аябай суктанышат да. Мисалы эштен кирип келгенде эле салкын уже. Биринчи этажга киргенде элечи. Анан кышкысын ошо жылуу болот деген үмүттөбүз. Биз анан экинчи жолу деп дагы эмени ойлонгонбуз. Электроэнергия менен кылсакпы, ар бир комнатаны автономный кылып депчи. Анан бирок быйыл уже суу жок, тартыш деген эмелерди көргөндөн кийин анан айылда дагы жайкысын деле свет көп өчөт. Аябай көп өчөт. Анан биз анткени генератор коюш керек деген уже оюбуз бар. Анткени суу чыкпай калат бизден. Анан то есть насос иштебей калат. Насос иштебей калат. Негизи айылда водопровод барбы? Водопровод бар. То есть үйүңүздөргө чейин өзү негизи суу келет. Көчөдөн үйүбүзгө чейин тартып келдик да. Ошо көчөдөн өтөт, биз ошону тартып келебиз. То есть мурдагысы жанагы кадимкидей көчөдө 5-6 үйгө бир колонка болчу. Анан ар бир үйдө эле азыр бар болуш керек. Үйүнө каалагандар киргизе алган да, эми көчөдөн өткөн проводду. Анан биз деген ошо электроэнергияны болбой калды деп атабыз эми быйыл. Көмүр менен отопление кылсак аябай каражаты көп болуп калабы деп атабыз. Анткени 450 квадрат метрди жылытыш өтө көп. Анан ошо кышкы туризм жакшы өнүгө элек болгон үчүн ар бир комнатаны ошо автономный кылыш керек болду да. Мисалы конок келгенде жылытып берип койгондой болупчу. Анан азырынча мешти коюп,
жылытып коюп атабыз, анан бирок ошону азыр ойлонуп атабыз. То есть мешит койгондо дагы жылытуу системасын. Жок, мешти кире бериш жергечи, общий холлго. Анткени баягында коногубуз келип 15 жылдан бери ушундай үйдө жашайт экен өзү. Анан ошол дагы жылытуу системасы боюнча кеңештерин айтып, кантип кыласыңар деп ал дагы аябай кызыгып кетти. Ошо. Сон анан сиздерде баа саясатын сурасам болобу? Мисалы азыр ушундай мындай алайын. Ушундай ылай үйдү сиздер канчага сатып атасыздар? Ылай үйдөгү бир түндү дейин. Мисалы мондай комнатада 2 киши келип жайгашат. 4400 сом бир түнгө. Эртең мененки тамагы ичинде. Анан мисалы кечки тамакты же түшкү тамакты десе, анда ага өзүнчө төлөшөт. 2 кишиге ошо 4400 сом. Ошондо 2200дөн айланат ар бир кишиге. Бир киши жатсачы? Бир киши жатса, анда где-то 3,5 миң болуп калат. Сом менен. Быйыл канча турист кабыл алдыңыздар? Санын деле так айта албайм, бирок биз деген июлдун ортосунда ачылдык. Жок, мен сурайын дегеним, билейин дегеним. Баягы кардар барбы дегеним да. Кардар бар. Анткени ошо биз негизи быйыл реклама болсун деп эле ачылганбыз. Анткени өзүбүз деле быйыл ошо канча турист келет, көп келсин деп деле мындай күтүү болгон жок. Анткени сезон ортосунда ачылдык биз. Мисалы сезонго даяр болуш үчүн уже биз кышында анда тур фирмалар менен контракт түзүшүбүз керек болчу. Ал учурда биз стройкага отурган даяр эмес болчубуз. Анан жанагы айтып кеткендей эле Booking.com'дон, мисалы Google Map'тен өзүнчө келген туристтер да көп болду. Анан тур фирмалар дагы келишти. Анан ачылганыбызга жакшы эле болду деп эсептейм да. Мисалы 2,5 ай болду, ошол убакта жакшы эле болду. Туристтердин агымы ошондо кандай жайкысы? Азыр эми кышка да даярданып атасыздарбы? То есть кышта дагы кабыл алайын деген оюңуздар бар экен да, демек. Быйыл байкайбыз ошону. Негизи Соңкөл кышкысын жабык болуп калган үчүн машина өтпөйт, мисалы. Тоң калат, боз үй жана лагерлердин баары кетишет. Бирок кышында өзү негизи турист азыраак болсо керек. Азыраак болот. Көбүнчө мисалы Караколго барышат, жана лыжа тепкени. Анан ошо бул жакты менин жолдошум гид болгон үчүн ошо өнүктүрөм деген үмүттө. Кышкы туризмди. То есть кантип? Мисалы жанагы сиздерде да кар көп түшөбү? Кар негизи мурун көп түшкөн, былтыр бир эле жолу түштү. Анткени калың жайыт, тоолордо калың жайыт деп эле айтышат. Анан ошо мисалы мындай тоолордо лыжный база жок да. Ошол жакта эме деп коюшат, жана экстремальный туризм. Өздөрү эле чыгып туруп анан лыжаны тээп түшүшөт да. Анан ошондой спортту өнүктүрөлү, кышкы туризмдичи. Анан мисалы илгери чанага түшүп көргөнсүзбү билбейм, мисалы чана менен сүйлөшчү, мисалы ошол сыяктуу эле. Анткени өнүккөн өлкөлөрдө мисалы чоң шаарларда жашагандар ошого өксүп калышат да. Анан келип мисалы айылдын жашоосу же мешки элементарный от жакканды, мисалычы, анан кышкысын биз мисалы ошону кылалы деп атканбыз да. Чана тебишет же болбосо лыжа тебишет, тоого ат минишет, мисалы атты деле айылдын ичинде минсе болот кышкысын. Кече мага бир нерселер ачылыш болду. Мисалы биз Улан Үсейин айтып берип атат. Биз ушул мындагы түндү саткандан сырткары биздин элге жанагы башка мүмкүнчүлүктөр дагы ачылып атат деп. Мисалы бир кошунан борсок жасап, борсок шоу өткөрүп, ага акча алышат дейт, дагы бирөө шырдак жасап, ошол шырдактын кандай жасалганын көрсөтүп берип, андан акча алат дейт. Дагы эмнени айтып атты? Аттарды. Ат мингизип, анан куш учуруп, бүркүт шоу деп. Ошогон эмелер бар экен да. Сиздерде дагы ошондойлорду кылып атасыздарбы? Ошондой бир кызматтар барбы? Бизде бул айыл негизи ошо эме ат турлары менен белгилүү. Анткени келгендер же жөө чыгышат. Мисалы жөө чыкканда деле гид алып барат. Ал гид мисалы биякты жакшы билген бирөө болуш керек. Тоо аймагынчы мисалы. Ошол мисалы биякта жаш эле балдар. Биз мисалы турист келип, кээ бирлер мисалы тур фирма менен даяр уже келишет да. Аттарды брондоп коюшуп, мисалы аларга биз кийлигише албайбыз. Бирок мисалы келип мен эртең эмне кылаарын билбейм десе, анда биз бияктан тур организовать этип беребиз. Аттар менен. Аттарды кошуналардан алабыз. Тур кылып жанагы гид болуш үчүн тил билиш керек го дейм, же айылда ошондой тил билген балдар көппү сиздерде? Эми өтө жогору деңгээлде билгендер дагы бар. Анан алар мисалы акчасын көбүрөөк алышат. Мисалы эки тилде сүйлөсө, англисче сүйлөсө, анан анча-мынча. Көбүрөөк дегенде канча алат?
мисалы тил билбегендерден бир 1000 сомго көбүрөөк алат го. Анткени тил билген негизи эле канча сом ушул жерден мисалы турист келди, азыр келип токтоду. Анан ал сурады, мага ушул жанагы Соңкөлгө мени алып барып коопсуз, кайра алып келгенге мага гид керек деп сизден сурады. А сиз эмне кыласыз? Мен так бааны азыр жакшы биле албай атам, анткени жолдошум организовать этет ал турлардын баарынчы. Бирок мен билишимче алып барып келген ошо гид күнүнө 1,5 сом алат. Гид болуп барып келген үчүнчү ал күнүнө эсептелет да. Аттарга башка баа берилет. Анан аттарды дагы ошо кошуналардан алабыз. Гид балдарды болсо айылдан эле ушул айылдан эле. Анан мисалы эме деген нерсе жок да, сен тил билишиң керек дегенчи. Анткени ошо турист менен бир аз мынтип байланыш болсо болду. Мисалы атты токтоткондо түшүргөндү, кел, отур, ич дегенди билсе, ошол жетиштүү да. Анан тил билсе ал жакшы, артыкчылык ал. Анткени чаевые деген понятие бар го. Анан мисалы жакшы билип, конокту ошончолук жакшы кызмат көрсөтүп эметсе, алар да өзү ыраазы болгондон чыдап кетишет да, жакшы эле. Конокко бирдемелерди айтып берип, күлдүрүп, көңүлүн ачып. Мисалы, кетип барып любой нерсе кызыктырышы мүмкүн. Мисалы, биздин аттар жайылып жүрүп берет го. Ошону аябай көп сурашат да, топоздор, мисалы аттар, анан булар эмне эси жокпу, ушунча эме мисалы жана дикий деп коет го, жапай аттар ушунча көппү силерде деп. Алар ошентип ойлошот да, анткени мындай жүргөндө. Анткени Европада, талаада мындай жүргөн мал көрбөйсүң. Анткени бүт тосук, ар биринин чип бар, эси бар дегендейчи. Бизде мынтип жүрсө алар ойлошот, ошо баары тең эси жок, жапай аттар го деп. Анан ошону мисалы жок, бул бир үйүр, бунун эси бар, жайкысын багат тоодо мисалы. Анан топоздорду деле ошондой деп түшүндүргөнгө, мисалы тили бар болсо жакшы. Артыкчылык болот да. То есть азыр ошондо сиздерге келген коноктун эмеси менен кандай десем, баягы күрүчтүн шылтоосу менен күрмөк суу ичет болуп, азыр айылдагы балдар гид болуп акча табатыптыр. Анан жана шоу өткөрөсүзөрбү, өткөрбөйсүзөрбү силерде? Бизде фольклорный шоу бар. Келип комуз чертип, ырдап, манас айтып берген группа бар. Анан ошол нерсе жакшы өнүгө экен, бир эле группа бар. Мисалы Ысык көл бөлгөсүнө барган болсоңор, анда эме да, аябай көп. Этно фольклорный шоу, анан жана бүркүт шоу дегендерчи. Биз жакта ал нерсе өтө жакшы өнүгө элек. Анткени бирок ошол бир топ болсо деле ошол топ келип, биз чакырабыз. Мисалы чоң группалар келгенде, биз дагы мисалы 2 күнгө жатса, анда биз дагы бир нерсени көрсөтүш керек да. Жумгалданчы мисалы. Бир эле Соңкөл эмес, мисалы башка нерсени деле. Анан ошондо мисалы ошо фольклорный шоу чакырабыз. Кечинде келип алар мисалы тамак жегендей же тамакка чейин ырдап беришет, комуз чертип беришет. Мисалы гидтери болсо айтып беришет, комуз эмнеден жасалган. Мисалы кийимдерибизди, кыргыздын национальный кийимдерин, улуттук. Анан мисалы эшикке от жагып берип, мындай көңүлүн ачканга аракет кылабыз. Анан мисалы Миң куш эме болот атпайбы? Заброшенный город деп коюшат го, Ghost Town деп. Ошого мисалы өтө кызыгышат. Эмнеге ташталып кеткен деп сүрөткө тартышат, анткени аябай эски үйлөр. Мисалы Чаек жакта Ак көл деген жер бар, ошол жака барышат. Анткени ошо азыр биз ошо Жумгал районунун мындай жакшы жерлерин көрсөткөнгө, өнүктүргөнгө аракет кылып атабыз. Анан мисалы Хансалыктагы азыр жол түздөлгөндөн кийин барыш оңой болуп калды да. Ошол жака дагы көп алып барып, мисалы пикник кылышат. Сүрөткө тартчылар аябай тартышат. Мен азыр бирдеме мени аябай таң калтырып бүтпөй атат да. Мисалы мен башка жерлерден, мындай мисалы Арсланбапты көргөнмүн. Арсланбапта аябай жаңгак көп. Бак кап кара ушундай токой да. Чытырман токой. Анан ага мындай атайын барса болот дейм да. Ошол Арсланбапты көрүп кетиш бул жакшы нерсе деп ойлойм. Анан Апшарат ага барса болот. Себеби чоң шаркыратма бар, суу аябай көп, аябай бийиктен ошол таштын боорунан суу атып чыгып атат. Ал мисалы мындай мен үчүн таң калыштуу, анан аны көрөм. Анан дагы кайсы ошол чоң жайлоолорду көрсөм, мисалы мен ушундай болот турбайбы дегендей. Же болбосо мындай жалама жоолор болот го, ошондой жерлерди. Анан аябай тоонун чокуларындагы көлдөрдү мисалы. Мен аны көрүп, мен ошого суктанам и ошол нерсе үчүн барса болот деп ойлойм да. Бирок сиздерде карасам азыр эч нерсе жок экен да, мындай тала экен. Анан тоо бар экен, бирок тоонун дагы арчасы жок экен, жылаңач мындай жайдак тоо экен. Анткени тоонун аркасы Соңкөл. Соңкөлдү дагы айтып атышат, ошол ушундай жайдак эле тоонун ортосунда көл бар. Көрө турган башка эч нерсе жокпу десем жок дешет да. Анан туристтер
Неге келет? Несі менен кызык болуп атасыздар дейм да сизге. Биз деген ошо эмнеге буну ушул айылга курдуңар десеңер, биринчиден жол бүтүп атат. Альтернативдүү жол. Анан мисалы мурун туристтер келгенде классический тур деп коет, мисалы Ысык көл, анан Соң көлгө келишет, ошо Нарыны, Ташрабатты, Кыртыр алышып эле кетишет да, это бир жумалык турлар. Эки жумалыктар келгенде Бишкек аркылуу анан эмеге өтүшөт, түштүккө өтүшөт да. А мисалы азыр бул жол бүтсө, мисалы Казарман, Кызыл Ой, азыркы учурда эле туристтер көп бара турган жерлер болот. Мисалы Кызыл Ой мурун эле тосчу туристтерди, азыр болсо бул жол жакшы болуп бараткан үчүн эме тур эмелер ошол жактан өтүп атат да. Мисалычы Казарманга да көп бара башташты азыр. Анан биринчи себеби ошол, биз да жолдун ортосунда болуп калабыз. Анан мисалы жатканы келбесе да, мисалы түшкү тамакка кайрылышат. Кечинде кеч болуп кетсе, мисалы жатканы келишет. Анан экинчиси болсо, биз Соң көлгө эң жакын айылбыз. 20 километр. Анан мисалы жөө келген туристтер бир күндө барышат, бир күндө кайра түшүп келишет мисалы. Алар болсо эс алыш үчүн жатыш керек бир жергечи. Анан көбүнчө ошо мисалы Соң көлгө барышат, Соң көлдөн ылдый ат менен түшүшөт. Ысык көлдө эми аты айтып тургандай, Ысык көл ысык. Анан ага барып мындай чөмүлүп кетишет. Соң көлдү азыр сиздердин айылыңыздар канча? Деңиз деңгээлинен канча? 2400 метр. 2400. Ал дагы бийик да. 2400. Ооба 3016. 3016 метр бийиктикте. Анан ал жерде демек суу мындан да муздак экен да. Муздак. Анан ошол жерге? Түшөбү? Жайкысын түшөт. Жайкысын анткени билесиз да, бийик жерлерде күн ысыганда өтө эле ысыйт. Жакшы элечи. Анан бирок мисалы Соң көлгө барганда азыр аябай эме болот атпайбы, цифровое развитие, мисалы информация көп. Анан Дубайдан келген адамга Соң көл мисалы бир өзүнчө бир эме бейиш жаннат, анткени деген интернет тартпайт. Телефон иштебейт, жумушунан эс алат, эч ким чалбайт мисалычы. Анан боз үй деген биздин улуттук нерсе болот да, мисалы биз деген эме да көчмөн эл болгон үчүн биз мисалы ошону айтып беребиз да, көчмөндөр ушундай үйдө жашашкан. Бул кыргыздардын үйү. Жасалган материалдары жалаң мисалы колдонулган эмелерденчи. Азыр мисалы дүйнө жүзүнүн баары эко жашоо, өзүбүздөн кийин таштанды калтырбайлык деген нерсе болот атпайбы? А мындай карап көрсөк, көчмөн эл деген илгертен эле ошону жасап келген. Анткени бир боз үй болгон, мисалы көчө турган нерсеси, оокаттары аз болгон. Ооба, бир төөлүк. Көчкөнгө оңой болуш үчүн. Мисалы кереги жок оокаттарды эч качан алган эмес. Анткени жеңил болуш үчүн депчи. Анан мисалы жайлоолордо кетип баратканда эми өзүнүн аркасынан кийин жанагы от жаккандан эле күл калбаса, башка мындай таштанды ташташкан эмес да. Ошон үчүн мисалы көчмөн жашоонун ошол үйү, алар канча жашаган. Анан мисалы Соң көлдө деген ошол свет жок, интернет жок. Анан мисалы эми азыр газ колдонуп эметишет, мисалы ошо от жагып беришет сыртка, тынч. Жылдыздар кечкисин өзгөчө мисалы. Саманчын жол карап жатып, асманды карап. Жылдыздар кечкиси мисалы Саманчын жолу бир өзгөчө чыгат. Бул жакта дагы мисалы Бишкекте сиз деле балким көрбөйсүз жылдыздарды. Азыр көргөнгө мүмкүнчүлүк болбой калды, анткени мен азыр сиз айтсаңыз, мен айтсаңыз өзүм эстеп көрөйүн деп атам да, мындай качан мен акыркы жолу жылдызды көрдүм эле деп. Мен азыр эстей албай атам чындап эле. Азыр биз мисалы айылга келгенде деле биздин балабыз биринчи жолу келгенде ошо мага телескоп алып бергилечи деди да. Анткени асманды карап туруп ошо жылдыздар өзгөчө көрүнөт, жакыныраак. Соң көлдө элестетиңиз, уже 3000диктеги бийиктиктеги. Жылдызга канчалык жакын деген? Жакын, анан чындыгында аябай сонун көрүнөт. Анан экотуризм деп атпайбызбы, мисалы ошон үчүн аякта только легкий конструкция, только эмелер тигилет, боз үйлөрчү. Анан мисалы алар ошо бийиктиктен жаңы перевалга чыкканда, мисалы түз ашууга чыкканда, көл көрүнөт, жапжашыл жайлоо, боз үйлөр, мал жайылып жүрсө, алар үчүн экзотика. Ооба. Анан биздин буюмдарды коюпсуз да. Булар кызыгуу жаратабы, жаратпайбы ушулар? Биз эми бул эскилер. Ооба, эскилер. Биз баягы мен кадимки катардагы кыргыз катары айтканда, мунуга окшогондор эми баягы бир ыргытып бергенге жалко. Ыргытпайын десең колдонулбай калган. Анан бир сарайдын бир кычыгында, бир бурчта жатат. Анан эң эстүүлөрү ушуну алып, баягы бир күнөс жерге коюп коет. Мисалы менин атамдыкы ушундай болчу. Эски колдонулбайт, бирок үстүнө төшөк салып койгон, атам барып
ошол жерге отурчу да. Бул дагы ошо экөө эски эр. Бул болсо биздин уулубуздун 1 жашына белек кылышкан. Эми бул жана оюнчук аттарга токулат да. Анан биз ошону сувенир кылып коюп койгонбуз негизи. А булар болсо ошо сиз айткандай Чердакта жаткан эле эски эрлер. Анан бул деле мисалы ошо көчмөн калктын бир эмеси да, кандай десем, буюму. Анткени бунсуз мисалы атка мине албайсыз. Ошон үчүн буларды коюп койгонбуз. Мисалы Жаргылчактын бир эмеси, таш сыдыгы, ошолорду. Ошо баардын эле биздин тарыхыбыз болгон үчүн ошону чагылдырганга аракет кылганбыз. Бул жактагы толо элек. Анан китептер бул чакан биздин китепканабыз. Ар кайсы тилде. Ошо келген коноктор мисалы эс алуу учурунда алып окусун деген. Окшоң. Ооба. Ар нерсе жаңы учурда, мисалы жаңы пайда болгон учурда жергиликтүүлөр тарабынан, эл тарабынан бир кызыктай реакцияларды жаратат да. Мисалы айылга мисалы баягы эсиңиздеби? Былтыры экен, же кайсы Атамбаевдин тушунда болсо керек эле. Же Сооронбай Жээнбековдун тушунда экен. Нарынга логистикалык борбор курулат дегенде элдин баары түп көтөрүлүп чыгып, ооба, анан ошону курдурбай коюшкан. Анан бир жагынан алганда ал эч кимисине тиешеси жок өзү, мындай. Ал мамлекет эми кайсы бир программанын негизинде кылып атат. Анан бирок бардыгы ошол жапа-турмак каршы чыгышкан да. Анан мондой нерсени деле курсаңыз, айылдын эми ортосуна эле болгондо дагы айылыңыздар төрүндө экен айылдын. Ооба, тоо жакын. Ооба, анан ошо айылдын төрүнө ушинтип ылайдан болсо дагы 2 кабаттуу кылып мейманкана ачып алсаңыздар. Анан бул эмне кылып атасың? Биздин айыл, биз нукура кыргыз болушубуз керек дегенге окшогон көз караштар болбой атабы? Жок. То есть эл колдоп эле атат. Эл келип кызыгып көрүп кетип атат. Анан мисалы келгенге деле менин жолдошум деле айтып атат. Бизге деген бир эле мындай мейманкана бул айылга жетиштүү эмес. Анткени айылда картадан эле карап көрсөңүз конок үйлөр бар негизичи, мурунтан эле. Ошон үчүн туристтерге көнгөн айыл. Сиз бар деп мындай кичине мындай жумшартып айтып атасыз, аябай эле көп экен. Ооба. Бирок бар тең конок үй негизи. Картаны ачып жана сиздердин үйүңүздөрдү издеп атканбыз да, издесек мындай ар жерден турат да. Зулайка менен Улуктун үйү дегенге окшогон дагы Аскардын үйү. Бамыз кес хаус деген бар. Ооба, ушундай билдим. Ооба, ошондойлор бар. Анан мисалы келген конок, мисалы келип эле айылдан картадан издейт. Анан баасы кайсысына жактырса, же сүрөттөрүн көрүп кайсысын жактырса, ошону тандап барат да. Анан ошон үчүн айылдагы элдер көнгөн туристтерге. Анткени ошол менен жайкысын акча таба алат. Аттарын мисалы беришет. Анан боз үйлөрүн алып барып, мисалы Килемче жайлоосу бар. Анан берки Түз Ашуу, Соңкөлгө барган жайлоодо. Ошол жакта боз үйлөр менен туристтерди кабыл алышат. Ошондо бир турист ушул сиздерге го эми түшүнүктүү. Жана тамак ашыңыздардан сырткары ошол бир туристтики бир 3000 сомдой акча таштайт экен да, эми, туурабы? Бир турист, эми 2 турист бириккенде, ошондой где-то 8000 сом таштайт деп коелу. Тамак ашы менен, анысы менен, ооба. Бирок 8000 бул эми сиздердин үйүңүздөргө калып атат. Бирок андан сырткары айылдыктар дагы ошо акчадан кандай десем, туристтер ошол сизге берген 8000ден сырткары дагы айылдыктарга канча акча чачат? Мисалы гидке, айталык жанагы кайсы бир шоолорго, атка, жол киреге. Жол киреден баштаганда эле таксистерден баштасак болот. Мисалы маршрутка менен же такси менен келсе, же болбосо өзүнчө машинаны жалдашат. Ошол менен келгенде ошо 3 киши акча таап атат. Мисалы туристтерди жалпы жонунан эсептегенде аэропорттон түшкөндөн баштап Кыргызстан элине акча берип баштайт да. Мисалы кызматын көрсөтөт, анан ошого жараша өзүнүн дагы акысын алат да. Анан мисалы таксисттерге кээ бирлер мисалы такси сурашат. Бияктан жөнөп атканда же кел атканда, мисалы ошондо айылдык таксилер алып келишет, же болбосо алып кетишет бизден кардарлардычы. Анан мисалы гидтер эми жалпы жонунан айтканда күнүнө жок дегенде 1000 сом. Это жалпы жонунан айтып атам да, мисалы 1,5 миң сом, же андан өйдө дагы болуп кетет. То есть гидке 1000 сом, 1,5 миң сом таштайт. Чайовой аяк-бияктар менен кошкондо 1,5 миң сом деп түйөрдө айтып койсоң болсо керек. 2000 деп айтсаңыз болот, ар кандай да чышташат. Андан сырткары жанагы эмеге балким ат менен дейт турган болсо, ага дагы 1000 сом. Ар бир атка. Эгерде машинага отура турган болсо, анда мисалы Бишкекке такси алса,
анда Ошону жолтуресиң. бир таксини полностью алам десе, анда 3,5 миң сом төлөшөт. Жок, мен тиги жана шеринг такси деп коет го, кантип эле 6 киши 7 киши отуруп барат. Анда болсо кантип эле биздин жергиликтүү калк төлөгөндөй эле 500 сомдон төлөшөт. Маршрутка баасын же болбосо ошентип кетишет. Анан Соңкөлгө алып барганда машиналар бар. Алар болсо мисалы Казарманга көбүнчө такси жалдашат, Чаекке мисалы. Алар болсо ошо километрлер жараша өздөрү баасын беришет. Кадимки эле соодалашат. Турист дагы мисалы ошол баага макул болсо, ошол баа менен кете беришет мисалы. Мисалы Соңкөлгө алып баргандары бир 4,000–5 миңден өйдө. Эгерде баягы сизге түшкөн эки турист деп коелу, эки турист келди, бир номеруңузду ээледи. Ошон үчүн канча бир 8 миң деп атасызбы? Ошол 8 миң тамак аш менен 8 миң сом таштады. Ошо 8 миңдин канчасын сиз айылга чачасыз? Деген мисалы бир эт аласызбы айылдан, варенье аласызбы? То есть айылга эмне пайда кошумча дагы мындай кыйыр пайдалар болот го мындай? Түз эмес, кыйыр. Мисалы тазалык десек болот. Анткени тазалыкка башка бир келип жардам берип атса, ага мисалы 12 саат иштейт деп айта албайм. Номерлерди тазалаш үчүн мисалычы. Бирок мисалы бир жалпы жонунан канча десем бир 2-3 саат кетиши мүмкүн номер тазалаш үчүнчү. Ошого мисалы 500 сом төлөнөт бир күнүнө. Бир адамга. Бир адамга. Анан мисалы ошо конок келгенде жардам берип обслуживание. Же болбосо кухнядан мисалы тамак жасалып. Ошол нерсеге да мисалы 500 сом, күнүнө 500 сом да. Анан мисалы бул үй курулуп атканда дагы усталарга жергиликтүүлөрдөн алынды жардам бергендер. Анан тазалык бүтүп атканда мисалы кошуна жеңелерибиз келип мисалы жардам берет. Ошого дагы ар бир күн иштегенде ал мисалы 8 саат ушундай тазалыкта жалпы жонунан ошондо 500 сомдон ар бирине күнүнө. Жок, эми мына усталардын акысын жанагы десек болот да. Эми бул айда жылда бир боло турган эме деп. Бирок күн сайын болуп турган бир үй бүлө туруктуушудан багылып аткан киреше деп эсептей турган болсок, мисалы сиз ошондой бирөөнүн повар, бирөөнүн үй тазалагыч кылып, айына 2 адамга 15 миң сомдон берип атыпсыз. Чай ойлор менен кошсоңуз бир 20 миң сом бересизби? Айына деп айта албайм. Анткени деген ошо чоң группалар келгенде жардам керек болуп калат бизге. Ошол группалар келгенде ошондо эле чакырып аттык. Анан мисалы бул жылы биз жаңы ачылган үчүн азыраак болушу мүмкүн. Азыраак болду. Ошон үчүн бирок эмки жылдан баштап мисалы туруктуу айлыгы менен мисалы ашпозчу алабыз же тиги тазалаган алабыз деп ойлонуп атабыз. Анткени бир тазалаган киши жетиштүү бизге, ашпозчу деле ошондой азырынча. Анан ошондо сиз эки үй бүлөнү багып атасыз. Аттарды алабыз. Ар кайсы үй бүлөдөн ар кандай. Аттар менен дагы бир атты же болбосо бир нече атты бир күндө бир канча десек болот эми? Бир күндө бир 5 ат же болбосо бир 10 атты багасыздарбы? Ошентип 10 атка акча алып бере аласыздарбы? Группага жараша, мисалы көчөккө келген группабыз 12 киши болду. 3 сопровождающий менен мисалы 15 ат. Анан гидтер өздөрү ат минет да, ошол аттарга да биз төлөйбүз да, мисалычы. Анан мисалы ал то есть 3 конок келсе 4 ат керек делет. Ооба, мисалы азыр жаңы эле дагы узаттык, мисалы 4 киши келди. 5 ат аякка керек болот. Анткени гид өзү дагы атты минет. Ошол атка дагы төлөнөт. Барып жаткан жери, тамак ашы бүт баары төлөнөт да. Ошон үчүн күнүгө жок дегенде эми орто эсеп менен алганда бир 5 атты багат экенсиздер да. 5 аты бар 5 үй бүлөнү. Ооба, аттар анткени жайкысын эми биякта айткандай ат туру көп болгон үчүн кээ аттар да табылбагат. Ошон үчүн аты барлар ооба биз эмеге алабыз. Анан тамак ашкачы мисалы мындай кандай десем, этти каяктан аласыздар, сүттү каяктан аласыздар, жумуртка дегендей эле. Жумуртка, сүт айылдан. То есть ооба, биз сатып алабыз бияктан. Бирок биз негизи жанагы эме деген понятие бар го, мисалы жергиликтүү элден алыш керек эмени дегенчи. Ошону көздөп атабыз. Биз быйыл жаңы эле баштадык. Анан мисалы сүзмө, мисалы түрк группалар келгенде алар чалап ичишет. Анан мисалы сүзмөнү кошунадан сатып алам. Мисалы каттаманы башка бир апабыз бар, ошол жасап берип атты чоң группаларгачы. Анан мисалы сиз жана борсок шоуду айтып атпайсызбы? Биз болсо жанагы нан шоу көрсөттүк. Анткени жанагы көң менен уккансызбы билбейм, 2 көмөч казанды көң менен бышат да нан. Ошону мисалы биздин чоң апабыз жасап берип атты. Анан алар мисалы ошону сүрөткө тартып, анан ар бирөөнө эле мисалы туугандарыбыз деле келип жардам берсе, ар бирине төлөп бересиң. Мисалы
өткөндө дагы бир чоң группага мен ошо жолдошумдун жээни келип жардам берди, мектепте окуган кыз. Анан ал дагы мисалы бир аз тилге аралашып үйрөнсүн деп ага да ошентип иштетип жардам берет, мисалы алып келе кой, тиги столдун үстүнө накрывать эт деп аны мунун баарын кылдырасың, анан күндүн аягында акча төлөп бермей да. Ага деле ошондой эле 500 сом мисалы. Анткени ошо балдар деле акча тапканды үйрөнсүн деп. Биздин дагы бир максатыбыз бар болчу негизи. Социальный проект деп койсок болот, анткени бул айыл ошо Соңкөлгө жакын, анан жайкысын эле жана туризм менен иштеген үчүн тил үйрөтүү максатыбыз бар болчу негизи. Анан Peace Corp'ту билесиз, тынчтык корпусу. Ошол жактан дагы волонтер алып келгенге аракет кылып мен Инстаграмда жазып, ошо Peace Corp'тун өзүнөчү кантип алсак болот, анан ошо бир бөлмөбүздү акысыз эле беребиз деп ушинткенбиз да. Эгерде жанагы волонтер келсе. Анан мисалы андан балким методдорун үйрөнүп, кантип тил үйрөтүш керек. Балким talking club кылып бияктан. Жайкысын бир волонтер менен кылдык. 4 күн мисалы келип окуучу балдарга бизге бул жактан ошо тил үйрөттү, бир аз болсо дагы эми. Ал болсо мо кошуна айылда, Байзак айылында жашап жүргөн волонтер бала. Анан гидтерге кечкисин. Анткени ошо баарын ошо распечатка кылып, кагаз түрүндө баарын даярдап келиптир. Ошо кантип сүйлөшүш керек, кайсы необходимый сөздөрдү билиш керек турист менен сүйлөшүш үчүн. Ал мисалы ошо 4 күндүк сабак өтүп берди да бизгечи. Ага биз акысыз ошо жаткырдык, ал болсо ошо үйрөтүп кетти 4 күн ичинде. Анан биз ошо бул үйгө дагы ошо волонтерлорду алып келип, мисалы тил үйрөтсөк жаштарга өзгөчө. Анткени волонтер бала келгенде ошо окуучулар ал кетип калгандан да келип атышты. Силер тил үйрөтүп атат дейт го, аңгирсе биз үйрөнөбүз деп. Мисалы ошо балдардын болгон эмеси, то есть кызыгуусу бизди аябай шыктандырды да. Анан бирок бул жылы айылга келди негизи волонтер. Бирок биздин үйдү тандашкан жок, башка үйгө берилип калды. Анан айылга бирок мектепке келди. Демек ал канча убакыт жүрдү? Биздин ошо жайкысын келген волонтер 4 эле күн жүрдү биз менен. Аны түшүндүм. Берки волонтерлор 2 жыл жүрүшөт. 2 жыл айылда жашап, то есть азырда жашап атат экен. Ооба, мектепке жаңы келди. Башка үй бүлө менен жашап атат, бирок ошол менен да биз азырынча эми тааныша элекпиз, анткени окуу жылы жаңы эле башталды. Ошо таанышып, балким жума аяктары бош болсо, бир биз мисалы бул эмени тиги мисалы холду предоставлять эткенге даярбыз да. Балдар келип мисалы talking club кылабы. Анткени ошо жаштардын тил үйрөнүүгө болгон умтулганы бизге аябай жакты, шыктандырды. Анткени жаштар ошол бир волонтер келсе айылыңыздарга, демек ал жок эле дегенде бир 20 баланы тилди баягы англис тилин аябай жакшы үйрөтүп кете албаса дагы, жок дегенде негизги баягы эң элементардуу деңгээлдеги сөздөрдү менен сүйлөшкөндү, андан сырткары алардын баягы тил үйрөнүш керек деген шыктануусун ойготуп келет да туурабы? Ооба. Ошондо бир 20 баланын көзүн ачат деп койсок болот экен да. Ооба. Анткени мисалы ошо волонтердун аты Джон болчу. Джон келгенде кадимкидей байкалат да, мисалы кыргыз мугалим эле англисче берет да. Дегенде бала билет, эжеси кыргызча сүйлөрүнчү. Анан баягы эле кошуна эже жактагы. Анан ага болбой эле кыргызча сүйлөрөт да, мисалычы. Анан мисалы биз деле кичинекей кезде ошондой болчу. Джон менен бет маңдайында Джон турса, ага кааласаң каалабасаң да англисче сүйлөшүң керек да. Анан я твоя моя не понимать болсо дагы бирок сүйлөгөнгө аракет кылат. Анан ошентип барьерди жеңет да. Ошол нерсе үчүн башка чет өлкөдө келген волонтер аябай пайдалуу болот го деп ойлойм да мен. Анан мен азыр байкап атам да, мен ошол бир жагынан мага таң калыштуу болуп атат. Эми көрүп отурган сиздерге деле таң калыштуу болсо керек. Баягы Нарындын төрүндө баягы Улан Үсөйүн барып ошол өзүнүн айылына эле кадимки айыл, мындай карасаң көчөлөрү бар, свет бар. Анан бирөөнүн үйүн жанында малканасы турат. Эми ошондой айыл да, эми кадимки кыргыздын айылы. Ошол жерге ошентип мен отель ачтым деп ал ачып коюп атат, ичи ушул ылайшыбак. И ошол жерге адам барып атыптыр. Азыр мен аябай жакшы эле акча таап атам, муну тапса болот экен, 4 жылда актайт экен деп отурат. Сиздердики канча жылда актагыдай эми ушуну? Биз буйруса, бизге деле ошол эмеге барып калат го, убакытка. Анткени негизи башка нерсеге караганда бир аз арзаныраак эме болот го, финансылык каржылоо.
анткени топурак эми арзаныраак, жыгач эми кымбат эле Орусиядан келген үчүн. Мисалы камыштарыбыз жол кире менен эле жана кишилерди иштеткенибиз болбосо, мисалы ал камышты объездойдон эле мындай негизинен сиздер жыгач менен чатырына, анан астындагы баягы канализацияга жана эмне деп коет, ошол санузелге көбүрөөк акча кетирдиңиздер да. Анан ашканага. Андан башка мына дубал, саман, камыш, андан башка кетпейт го дейм мен. Эми самандарга ошо саман баасы, усталар, ооба. Аны өзүбүз дагы көбүнчө өзүбүз иштедик, жардам берип. Ошо эми негизи эле ар бир айылда деле, мисалы көлгө барсаңыз деле, көлдө отельдер дагы көп, гостевой домдор да көп. Бирок экөөтөн эле акча таап атат. Ооба. Өзүнүн ошо көлөмүнө жараша дегендейчи. Сиздердики эмне деп аталат? Бул гостевой дом? Биздики мейманкана ошо отель деп аталат. Анткени ар бир комната өзүнчө, ар биринин душ туалети бар. Тамак ашы бар. Демек ыңгайлуулугуна жараша булардын аттары, статусу болот. Анан мен сурайын дегеним мындай болуп атат. Азыр ошол улан барып нарындын наркы төрүнө отель ачып алса айылына, үйүнүн алдына, короосуна. Сиздер келип бул жакта кызартка ушундай отель ачып алсаңыздар, и ушунун баардык кардар менен камсыздалып аткан болсо, жөнөкөй сиздер го эми баягы бир аз акчаңыздар бар окшойт. Эми кандай десем, эми башка орто кыргыздан көрө бир аз байыраак окшойсуздар ушуну кылган. Негизи жөнөкөй кыргыз ачса болобу? Негизи ачыштын зарылчылыгы барбы, жокпу? Жөнөкөй кыргыз мисалы үйүн ачса болот. Жана конок үй деп атпайсызбы? Жашаган үйүн эле бир канча десем бир 3-4 бөлмө кылып эле, анан мисалы андай 3-4 бөлмөгө жанагындай бир душ туалет жетет. Ошондой кылып мисалы айылда деле иштегендер бар. Ошондой кылса болот негизичи. Каалагандар болсо, анда чоңураак инвестиция кылам десе, анда мисалы мейманкана ачса болот да. Ушул сыяктуу болот. Ооба. Негизи мындан башка, мисалы мен түштүк тарапта булар мен бир гана азыр ойлоп атам, Арсланбапта бар экен, бирок мынчалык күчтүү эмес. Анан наркы эмеде, жана Сары Ташта, ошол жакта бар, бирок ал дагы мынчалык күчтүү эмес. Мындай чоң гостевой эмелерди, мындай отельдерди көргөн жокмун. Конок үй деп коюшат, эми кадимки алар жашаган үйлөрүн кылышкан, бирок шарттары мындай эмес. Мисалы бир эле душ, бир эле туалет, бүтүндөй бир үй үчүн. Негизи кандай деп ойлойсуз? Көбөйтүш керекпи ушундай отельдерди? Ооба. Муктаждык барбы, жокпу? Мисалы өлкөнүн түштүк тарабында аз экен, ошол жака көбөйтө турган болсо, бул кандай болот? Сиз мындай жакшыбы же жаманбы? Бизге мисалы жакшы эле болот. Биздин айылга дагы ушундайдан бир 4-5 керек деп деле азыр деле айтып атабыз. Айылдаштарыбызгачы. Анткени деген туристтердин деле ар кандайлар келет да. Мисалы байлары келет, анан орточолору келет. Мисалы аларга конок үйлөр болот. Мисалы жана рюкзактарын тагынып алып келгендер, жөө-жалаңдар, алар конок үйүнө жатышат. Анан мисалы турфирма менен комфортту каалагандар, мисалы ушундай жерлерди каалайт да. Анын үчүн ошол кардарга жараша, талапка жараша болуш керек да. Болуш керек. Ооба. Сунуш болсо, анда келе берет да. Анткени мындан дагы жакшы болсо ага деле келмек. Демек азыр мен мындай жыйынтык чыгарсам болобу? Мисалы бул жактагы сунуш бар экен, анан ошого жараша жана кардар келип атат. Өлкөнүн мына түштүк тарабында сунуш аз болгон үчүн ал жакты көп билбей, байкабай балким ал жака барбай, же азыраак барып дегендей болуп атабы десек болобу? Негизи истеп калышат көбүнчө, бияктан эле мисалы кетчет эмегечи, түштүк тарапкачы, анан бизден сурашат да, мисалы каерге барып жатсак болот депчи. Анан ошо негизи көрө турган көп эле нерсе бар, түштүктө деле ар бир жерде айтсак болот, мисалы. Кайсыл жерде көрө турган жер бар? Апшырата дагы кайсыл? Сары Челек, мисалы. Сары Челек ошолор. Сары Челекке жана мисалы Аркыт беле эң жакын айыл. Мисалы ошол жакта алып барат, мисалы туристтердичи. Мисалы Сары Челекке баары эле барышат. Анан жана айтканымдай жана классический тур болсо, бир жумасы болсо эле анда биякты түндүк жакты эле кыдырып калышат да. Если 2 жума андан көбүрөөк болсо, анда түштүккө барышат обязательно. Андан дальше Өзбекстанга өтүп кетишет да. Анан мисалы ошол жака барганда деле ошо мындай талапка жооп бере турган конок үй жок деп айтышат да. Анан мындай эле кадимкидей эле үйлөргө эле калышат. Жерге төшөк салып беришет мисалы. Жерге жаткылары келишпейт көбүнчө.
Анан мен азыр мында сиздерде жолдо келатып жолуңуздарды байкадым, абдан начар экен. Айылдын ичиндеги жолдор. Анан айылда бир-эки киши менен сүйлөшүп калдым, алар айтышты, мына эменин жолу дагы өтө начар деп. Жанагы ошол Тез ашуу. ооба, ашууга чыгып аткан жол. Анан интернет жок экен. Мен азыр мисалы Мегаком Мобилдик интернетиңиз иштебейт. операторум Мегаком да. Анан ал азыр тартпай атат. Ошол нерселер канчалык жолтоо болуп атат же болбосо бул тескерисинче баягы сиз айткандай артыкчылык бул эмне бул? Эми эң негизгиси мисалы азыр жол жасалып атпайбы? Жол мурун мындан да жаман болчу. Ал жасалып аткан жол. Жанагы интернетте популярный болуп кетпеди эле, жарым саат түшкөндөн кийин да бетин титирейт дегендейчи. Ошондой эле бет титиреген эле жол болчу. Анан азыр ошонусу жасалып келатат. Ал болсо мисалы ал бизге минус болчу. Ал жол. Анткени То есть азыр оңдолгону жакшы. оңдолгону бизге жакшы болуп атат. Айыл ичинде эмтилекке каршы жолдор ушундай, бирок ал кыска эле дистанция. Ошон үчүн ал деле өтө көп таасир бербейт. Мисалы Соңкөлгө болгон жол болсо, эми асты бийик машиналар чыгат, жайкысын чыгат. Анткени ашуу болгон үчүн тик жерден түшөт, таш баш дегендей. Ошон үчүн ал деле эми артыкчылык деп айта албайм, бирок мындай как норма катары эле кабыл алынат. Анткени деген ат менен чыгышат көбүнчө. То есть Ат болсо жолду тандабайт дегендей. То есть Кыргызстанга келген турист жанагы ушундай баягы жаман жолго ушу интернети жок айылга, ошондой абалга даяр дең. Ушундай экен да. Мисалы Соңкөлдө интернет жок болот дегенге башынан эле даяр болушат. Анткени ошо Соңкөлдө интернет жок, свет жок деп эртерээк эле айтылат. Айылдардан эми, конечно, интернет тартканын эле каалашат. Анткени азыр бүт нерсе эле интернет менен болуп калды. Иштерин мисалы иштешет дегендей. Айылда Мегаком тартпайт деп атасыз, берки о оператору тартат. Жакшы эле мисалы байланыш үчүн, интернет үчүн. Бирок беркиндей мамлекеттик жана интернет провайдер мектепте эле бар. Биз ошо заявка бергенбиз, бирок бизге келе элек. Бирок интернет күчтүү болгону бул чоң эле артыкчылык болот. Мисалы иштешет көбүнчө компьютер менен келе алышып. Анан мисалы үй бүлөсү менен байланышат, ошон үчүн интернет. Биз болсо азыр кичинекей эле роутер менен колдонуп атабыз, ошо о операторунун роутеру, ошол азырынча бизди куткарып атат. Эми дагы бир суроо да, жанагы сиз өзүңүз ошо чет өлкөдөн билим алыпсыз байкаганымча. Анан азыр эми өзүңүз бул жактан эмес окшойсуз, э? Чүйлүк менен. Чүйлүк мындай алганда эми шаардык деп кое берели. Эми Бишкектин Борбор калаадан кесте мындай алганда. Анан азыр эми ушул чаңдуу жолу жанагы бетти титиреткен, анан эменин баягы өлкөнүн бир чети дегендей. Ушул жака келин болуп түшүп, анан ушундай дубал үйдө жашап калууга кандай эми мындай өкүнбөй атасызбы? Жок. Анткени деген азыр жолдошум көбүнчө ошо турларда жүргөн үчүн бул жакты башынан аягына чейин өзүм карайм. Конокторду кабыл алып, келген мисалы брондорду. Сиз үчүн бул кызык. Ооба, анткени алар менен мен үчүн да практикалар менен маектешүү, алардан көп нерсени үйрөнөсүң, алар биздин жашообузга кызыгат мисалы. Анан ар кандай темада сүйлөшө алабыз, мисалы бала өстүрүү, мисалы культура, ар бир өлкөнүн кандай культурасы бар мисалы. Ар башка элдер менен. Ар башка элдер, мисалы кээргисте жөн эле тамак аш жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Ошондой, ошон үчүн мен азыр көчөгө деле чыкпайм айылдан, чын айтсамчы. Анткени менчи көбүнчө ошентип сурашат, айылда жашоо кандай деп, анткени ага убактым жок. Анткени мен же коноктордун келгенине даярданам, же тамак жасаган мен алек болом, же болбосо ошо бул жакта кардарлар келгенде мен дайыма бу жерде болушум керек да, анткени алар бир суроосу менен болобу, же мунум жок, тигим жок деп калабы, мен ошол жерде болушум керек, алардын талабына жооп беришим керек. Ошон үчүн аларды тосолуп узатканга чейин мен аларды айланчыктап тегеректеп жүрөм да. Аяштар менен баягы эме кылуучу мындай аяш отуруш, жанагы туулган күн. Жаштыкты ким жашайт дейсизби? Эмне жанагы черный касса деген окшо, алар кандай болуп атат? Биз эми прогрессивный молодежь бир аз башкаракпы деп айтайынбы, бирок черный касса дегенде жокмун. Чындыгында. Бир дагы. Анан биздин мисалы ошо университеттен жакшы саналаш досторубуз бар.
Анан алар менен мисалы Бишкекке барганда жолугушабыз. Анан Жок, дайыма коноктосуп отурган адам ошол башка мисалы өзүңүз айткандай төркүндөп барганга же Бишкекке барганга ошондойлорго убакыт кантип таап атасыз дегеним да. Мисалы жанагындай броньдор эрте болот да. Анан бош учурунда эле чыга алам. Чындыгын анткенде башка учурларда өзгөчө жайкы сезон. Анда болсо бүт нерсе экинчи планга калат. Той топурчу? Той топурду деле билбейм, биз азыраак эле барабыз. Аныңыздар жакшы экен. Анда эми акыркы суроо болсун. Жанагы башка жерлерге, дагы кайсы жерлерге Кыргызстан сиздин оюңузча ушундай нерсени ачса болот же ачыш керекпи, кереги жокпу, кардар барбы, жокпу деген. Мисалы азыр муну бизди көрүп аткандар үмүттөнүшү мүмкүн да, мен дагы ачсам кандай болот экен деп коркосун, себеби расход болуп кетиши мүмкүн. Ачып алып, балким тейлей албай, кайсы бир нерседен ката кетиш мүмкүн. Ошон үчүн керекпи, кереги жокпу? Ким мындай сунуштайт белеңиз же жокпу деген? Сунуштайм. Бирок башташ балким оңой болот ачыш. Бирок ошону иштетип кетиш керек да. Анткени мисалы ар бир келген кардарың сен үйүңдөн капа болбой, жакшы маанайда, жакшы комментарий калтырып, мисалы мага баары жакты, дагы ушул жака келем деген маанай менен чыгыш керек. Ал болсо ошо көрсөткөн кызматыңа жараша болот да. Анан мисалы кандай кабыл аласың ошонусуна жараша. Анан алыс кетпей эле мисалы Соңкөлгө бараткан түз ашууну алсак, эми конок үй эмес, мисалы жана азыр аякта боз үйлөр эле болуп атпайбы? Анан ошонун мисалы башка түрлөрү да бар да, жана купольный дома деп көрүп атпайсызбы? Глэмпинг деп мисалы чыгарып атышат. Мисалы көлдүн жанына эмес, мен мисалы ошо түз ашууну өзүнө коет элем мисалычы. Ошондойлорду ошону дагы иштетсе болот. Анткени агым көп, жайкысын. Эми кышкысын айта албайм, болобу болбойт деп, бирок жайкысын мисалы. Жайкысын мисалы ошондой кылып иштетсе болот. Анан ал жерде деле эмне жакшы тамак, жылуу төшөк, жакшы мамиле, тазалык болсо эле болду. Анан башка берке калмак ашууну алсак деле, ошол жакта мисалы даараткана жок, туалет баратканда. Эски бир эптеген туалет бар болду. Анан Кыргызстанда ошо туалет менен проблема бар. Мисалы Бишкектен алып уже жолго чыкканда кайсыл жерге токтойм деп ойлоносуң. Таза туалет болуш керек. Анан мисалы көбүнчө азыр ошо бензоправканын туалеттерине. Мисалы ошо калмак ашуудан деле эми кыйыныраак болот балким. Суу аны мунусу свет жок дегендейчи, бирок кофе сатып, ысык чай. Анткени ал жер постоянно шамал суук болуп турат да. Анан ошондой туалетке токтой турган жер кылып койсо болот да, мисалы. Анан эми мен азыр жалпы жонунан ошо Ысык көлдүн тегир четин, Ысык көлдүн Соңкөлдүн тегир четин айтып атам да. Негизи ушул эле туристтик жанагы маршруттун жанагы географиясын Кыргызстан боюнча дагы кеңейтсе болобу? Мисалы Зардалыга ушундай отель ачса болобу, болбойбу? Мисалы Зардалыга же. Мен билгенден аякта жана өрүк аябай көп. Анан мисалы жана Японияга биз сакура гүлдөгөнгө барып атпайбызбы? Мисалы ошол учурду деле изюминка кылса болот да. Мисалы жазында өрүк гүлдөгөн учурда Зардалыга мисалы. Анын үчүн аны жакшылап реклама кылыш керек. Мисалы ошонун азыр эми интернетте өнүгүп, мисалы сонун сүрөттөрдү, видеолорду бөлүшүп атышпайбы? Ошондой сыяктуу кылып жана келген киши ошо мен жерге барам деп кызыгыш керек да ошол жергечи. Мисалы Соңкөл бул ар бир келген турист Соңкөлгө келет обязательно. Ысык көлгө барат, мисалы Таш-Абадка барат. Азыр Көлүсүү дагы аябай популярный эме болуп атат, жер. Яка дагы мисалы көп барып атышат. Анан ал жакта деле ошо боз үйлөр менен тосушат. То есть мен айтайын деген башка аты чыккан эле жерлер бар да, бирок мынчалык өнүккөн байкабайм да. Мисалы азыр мен карасам бир айылыңыздарда уже картаны ачканда жайнап атат да, мына конок үйлөр айылга кирип келе атсам, айылда кире бериште жана жазылып турат. Гостевой дом, гест хаус деп стрелкалар менен. Ооба. Мисалы ошо бир кызык нерсеси бар, бир жакшы билбейм, шаркыратмасы бар дейли, көлү бар мисалы. Ошол жерлерди деле ачып койсо, жакшы тамак ашы менен, жакшы жаткан жери менен болсо, анда барат. Мисалы алыс кетпей деле эмени алсак, бизден Ак көл деген жер бар. Мисалы аякты биздин жергиликтүү калк деле билбейт, барып деле көргөн эмес. Ал болсо мисалы өңү бир башкача болгон бир кичинекей эле көл, бирок мисалы биз азыр туристтерибизди ошол жака алып бара баштадык. Кызыгып башташты мисалы. Анын тери четинде эчтеке жок.
мисалы ошол жака күндүз барышат, ал жерге деле билбейм бир палатка тийип, мисалы тамак аш кылып койсо болот пикникке. А сиздерде жана Кочкордо бир көк туз деген бар. Анан ошонун жанында бир баягы сууга от жаксаң, ошол суу күйөт. Ошого окшогондор кызыктырбы, кызыктырбайбы? Мисалы жанагы туз шахтасы, аны аябай мындай жакшы деңгээлде болсо болмок да. А бирок мисалы өзүм деле барып көргөм, аяк бир аз эмеси начарыраак. То есть анын үчүн эмне кылыш керек шахтаны? Апгрейд дегендей мындай обновление кылыш керек, жаткан жери жакшы болуш керек, тамак ашы. Деген аякта деген шахта, туз шахтасы жергиликтүүлөр барышат экен көбүнчө, жанагы ооруларды айыкташ үчүн астмасы барлар бар. Ошолор барачпы. Анан мисалы жаткан жерлери обычный бизнес санаторийлер. Санаторийге барып жүрсөңүз, мисалы көлдө деле, ысык атада деле бүт эле жерде ошондой. Илгерки совет орундаганда болсо ошойдон калып калган. Дүйнө жүзү болсо андан канча алдыга кетип калган. Анан мисалы андай жерлерге кызыктырса болот, бирок ал үчүн ошо барган шарты аябай жакшы болуш керек да. Мисалы аякка деле жатса болот. Сизге чоң рахмат. Сизге рахмат. Буюрса биздин жанагы көрүүчүлөрүбүз көрүп мындан бир жакшы тыянак чыгарат деп ойлойм. Балким кимдир бирөө үчүн азыр сиздин мисалыңыз бир жакшы үлгү болуп берер, кимдир бирөөнү шыктандырар. Балким кимдир бирөө уже ушул бизнеске киришип аткан болсо, айрым бир кадамдарына же пландарына өзгөртүү киргизип, бир корректировка кылып, мен биринчи кезекте үйдү косалпмын, эми мамилени оңоюн, же бир англис тилин да үйрөнүшүм керек экен деп, балким аялын англисче курска жаздырабы дегендей. Эми бул кандай болбосун, бир адамдын тагдырын, бир адамдын үй бүлөсүн өзгөртсө дагы биз үчүн чоң жеңиш деп ойлойм. Бар болуңуз анда. Рахмат, чоң рахмат. Конокторуңуз көп болсун. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Рахмат.